Саламатсыздарбы, урматтуу көрүүчүлөр. Ар бир кесип ардактуу демекчи, бүгүн биз сиздер менен медицина илимдеринин доктору, профессор, көкүрөк оорулар бөлүмүнүн жетекчиси Бейшенбаев Мукаш Итикулович агай менен маек кылмакчыбыз. Саламатсызбы агай? Өзүңүздү тааныштыра кетсеңиз. Мен медицина илиминин докторумун, медицина илимдеринин профессорумун. 84-жылы ушул биздин Акынбаев атындагы азыркы академия анда мединститут болчу, ошону кызыл диплом менен бүткөм. Андан кийин клинический ординатураны Москвадан өттүм. Аспирантураны Москвадан өттүм, докторантураны Москвадан өттүм. Кандидаттык диссертацияны өпкөн рак боюнча 89-жылы досрочно зашталдым. Докторлукту ашказандын рагы боюнча 96-жылы тоже ошол досрочно зашталды да Москвадан. Анан ошол 90-94-жылы и 97-жылдан баштап ушул жерде бөлүм башчысы болуп иштеп келатам. Андан башка 13-14-жылдары ушул борбордун онкологиялык, радиологиялык борбордун генералдык директорунун милдетин аткардым. Ошентип иштеп келатабыз ушул жерде. Окуу жайды бүттүңүз, андан кийинки жолуңузду кандай кыладыңыз? Ал кезде ушундай болчу. Жакшы бүткөндөрдүн арасынан тандап 1-2ден ушундай адамды клинический ординатура деп коебуз, ошого жөнөтчү да. Өзгөчө ал кезде Москвага бүткүл союздук онкология борбору деген бар, академия. Медицина академиясы, СССР медицина академиясына караштуу. Ошол жака жөнөтөбүз деп Сулайман Иманбаев агайыбыз ушул жерде директор болчу. Онкология институтунда ошол киши тандап жыл сайын 15-16дан киши жөнөтүп атты. Себеби дегенде көп направление боюнча бирде специалисттер аз экен да. Анан жаштардан жөнөтүп ошо кишинин тандоосу менен биздин бактыбызга жараша Орто Азия Казакстандын онкология боюнча куратору профессор Пирогов деген Москвадан келип калыптыр. Анан ошо кишилер тандап алышты мени онкологияга боюнча клинический ординатура ушул таракальный онкология боюнча барасың деп Москвагачы. Анан клинический ординатураны Москвадан өттүм. Бул андан кийин аспирантураны ошол жерден өттүм, жана докторантураны ошол жерден өттүм. Мен үчүн ошол ал кезде бүткүл союздук онкология борбору болсо, азыр Россиялык онкология борбору деп эсептелинет. Мен үчүн ошол латынча айтып коет эмеспи, альма матер, ошол онкоцентр менин специалист катары, адис катары калыптанышыма, болгон жетишкендиктериме ошол онкология борбору Россиядагы көмөк берди. Ошол жерде агайларым, ошол жерде устаттарым дегендей азыркы жетишкендиктердин баардыгы ошолордун кылган устаттык кызматы деп эсептейм да мага. Андан тышкары дагы кандай илимий жетишкендиктерди кылдыңыз? Айтып койсом болот, ушул студент кезимде эле ушул илимий изилдөөлөргө кызыгып, ошол жана айтпадым, олимпиадаларга катышчубуз 1-курстан, 2-курстан баштап эле деп. Андан башка ошо 5-6 курс 2да онкология курсу бар да, онкология радиология курсу деген. Ошол боюнча, андан башка хирургия боюнча, анан ал кезде модно философия болчу да. Ошол философия боюнча олимпиадаларга катышып, андан утуп алып, анан кийин республиканская деген конференция студентов болуп калды, 6-курста окуп атканда. Анан ошондо ошол конкурстун, илимий конференциянын да катышып, хирургия, онкология боюнча мен 1-орунду алдым да. Мындайча айтканда, илимге кызыгышым мен ошол студент кезимде эле пайда болду десем болот да. Андан кийин ошо Москвага барганда ал жерде ушундай клинический ординатура өтөсүңбү же простой ошол жерде иштеген врачтар болобу, баардыгы тең илимге түздөн түз аралашат да. Биз
тиги клинический координатор өтүп аткандан кийин анан аспирантура докторантура өтүп аткандан кийин конечно деген илимге түздөн түз аралаштык. Кандидаттык диссертациям ошол кезде жаңы направление болуп аткан жанагы өпкөнүн көпчүлүк бөлүгүн сактап калуу операцияларын иштеп чыгуу деп, анан ошол боюнча менин диссертациям жаңы направлениеге байланыштуу болуп калды ошол кезде жаңы. Анан ошону досрочно зашталдым да. Кийинки 96-жылы зашталган, тоже досрочно жасалган докторлук диссертациям жанагы ашказандын рагына байланыштуу да. Ошондо жанагы канап аткан, жарылып кеткен, тамак өтпөй калган рактын түрлөрү ушул ашказандыкы көпчүлүк убакта өтүшүп кетти деген түшүнүк менен мурда аларга көп көңүл бурулчу эмес да. То есть алар ошондой оорулар перспективасы жок оорулар дегендей түшүнүк көп эле да. Бүт дүнү жүзүндө. И ошол кезге биринчи япондуктар иштеп чыгышты. Андан кийин ушул Россияда, Москвада менин илимий жетекчим ошол мынакей турат Михаил Иванович Давыдов. Ушул кишинин аракети менен Россияда ошол иштелип чыкты да, ошол жанагы жаңыча принцип менен ашказандын рагын операция кылуу дегенчи деген. Ошол боюнча докторский диссертацияны докторская деген иштеп баштадым. И ошонун негизинде биз доказали, да, что жанагы осложненное течение деп айтып атпайлыбы деген, канаган, канаккан, тамак өтпөй калган, жарылып кеткен рактар, ашказандын рактары, бул өтүшүп кеткендин признак эмес, өтүшүп кеткендин белгиси эмес. Буларга деле өтүшүп кетелектей мамиле кылып, жаңы принцип менен операция жасаса, ошолордун жашоосу, ошолордун канча жыл жашай турган мүмкүнчүлүктөрү сакталат деген принципти биз изилдеп тактадык да. И ошол диссертация, менин диссертациям, ушу кишинин жетекчилиги менен, Михаил Ивановичтин жетекчилиги менен жакталган диссертация. Азыркыга чейин хирургдар үчүн, онкологдор үчүн, ушул ашказандын оорулары менен заниматься эткен хирургдар үчүн, онкологдор үчүн баягындай айтканда постоянно пайдалана турган настольная книга деп коет да, ошондой болуп калды да. Сизди операция кылгандын 6 жаңы ыкмасын, жаңы жолун ойлоп тапкан деп айтышат дагы. Ошол тууралуу биз угуп келебиз да. Ошол ойлоп табууңузду, илимий ошо жетишкендигиңизди сиздин өзүңүздөн уксак. Ашказандын, кызыл өңгөчтүн, өпкөнүн рагын хирургиялык жолу менен дарылоодо ошол табылган жаңы иштелип чыккан методдор да, мындайча айтканда. Анан кээ бирлерде суроо турушу мүмкүн, ушул хирургия ушундай бийиктикке жетип турса дагы бирдеке тапса болобу депчи деген. Мындай да, хирургия болобу, терапия болобу, кайсы тармак болбосун 100% мисалы кандайдыр бир оорунун дарылоонун мүмкүнчүлүктөрү табылып чечилди деп айтканга болбойт да. Ошон үчүн биз илимпоздор, врачтар ошол диагнозду туура коюштун, эрте коюштун, эң эффективдүү операцияларды пайдаланыштын жолдорун издейбиз да. Себеби ар бир ушул кезге чейинки иштелип чыккан операциялардын, башкача жолдордун, дарылоордун, диагноздоолордун бир кандайдыр бир процент, пайыз мындай коркунучу бар, риск деп коебуз да. Мисалы, ар кандай осложнение болушу мүмкүн, көтөрө албай калышы мүмкүн, башкача непредвиденный обстоятельства болуп кетиши мүмкүн дегендейчи. Ошондойлорду азайтыш үчүн биз изденип башка дагы жолдорду пайдаланабыз да. Мисалы, өпкөнүн алгандан кийин, өпкөнүн бир бөлүктөрүн алгандан кийин, жана бронхту культия деп коебуз, ошо бронхту кескенден кийин ошол жерди тигүүнүн көп способдору бар да. Бирок
ушунчалык көп способдор болсо дагы 100% айыктырган способ жок да. Анан ошон үчүн ошол жанагы тиккен жер жырылып, ажырап кеткен несостоятельность культи бронха деп коебуз. Ошону азайтуу жолдорун бүт дүйнө жүзүндө издеп атабыз да, изенебиз. Анан ошол болгон методикалардын ичинен все равно bir 3-5%, кээ бир жерде 7%ке чейин ошондой несостоятельность культи бронха болот да. Анан биз ошол менин жанагы иштеп чыккан методдордун бири ушул жүрөктүн челе кабыгынын сыртында дагы челе кабык бар да, плевра деп коебуз. Ошону кан тамырлары менен бөлүп алып туруп, ошол кесилген танталовый механический шов салынган жердин үстүн бекемдеш үчүн ошону үстүнө жаап, анан кайра аны тигип туруп, тиккенде узелдерди капталы менен салып, капталынан салып, ошондо бирагы кан жүгүртүп тура турган кан тамырлар сакталып калат да. Анан ошол дой метод менен колдонуп биз фактически мындай ошо несостоятельность культи бронха деген ушундай методдордон кийин фактически мындайча айтканда арылып калдык десек болот да деген. И бул метод уже башка жерлерде да колдонулат. Мисалы биздин бир өзгөчөлүгүбүз медиктердики. Эч качан бул менин спецобум деп менчиктеп алып деген эч кимге бербей деген жок. Биз болгон методиканын баарын описывать этип илимий литературага чыгарабыз. Ошол жака методиканын баарын описывать этип, и ким өздөштүрүп кетсе ошол колдоно бергенге мүмкүнчүлүк бар да. И кайсы өлкөдө болсо да сурамай жок дегендейчи. Сиздин жанагы ойлоп тапкан операция жолдору, ыкмаларыңыз башка өлкөлөр тарабынан да кабыл алынды да өздөрүнө? Открытие изобретений деген экөөнүн түшүнүгү бир да. Ошону биздин кыргыз патент аркылуу деген бүт алар карап дүйнө жүзү боюнча ушо окшош нерселер жокпу, биз бирөөнүкүн кайталап калбайбызбы, плагиатство болуп калбайбы деп бүт баарын текшерип башка өлкөлөр менен байланышта. Анан ошондон кийин мындай окшогон способдор жок экен деп чечим чыккандан кийин атайын эксперттик комиссия, андан кийин гана ошол жанагы авторское свидетельство деп коет, мындай айтканда патент берилет да. И ал бардык жерлерде, тем более айтып атпаймынбы, научный печатьте чыгарабыз депчи деген. Ошол методологиясын, бүт процедурасынын баарын чыгарабыз. И каалаган өлкөлөрдө өздөштүргөн, ошол методикаларды өздөштүргөн хирургдар, специалисттер пайдалана берет. Биздин өлкөлөрдө табылган нерселерди биз да өздөштүрүп алып, биз да пайдалана беребиз да. Сиздин устатыңыз Михаил Иванович Давыдовду биз да угуп жүрөбүз. Ошол устатыңыз тууралуу айта кетсеңиз дагы. Чоң ушундай күчтүү адамдан кандай күчтүү талимдерди алдыңыз? Михаил Иванович Давыдов көп жыл ушул Россиянын онкология борборунун директору болуп иштеди да. Академия меднаук Россиянын президенти болуп иштеди. Азыр ушул тапта деле активный хирург. Бир эл аралык рейтинг бар да. Ошол эл аралык рейтинг боюнча пятерка лучших хирургов мира деген рейтинг бар. 2008 жылдан бери Михаил Иванович Давыдов ошонун биринчи номер 1 деген титулду алып жүрөт да. 2008 жылдан бери. Ушул киши менин руководителим болуп, бул кишиден өзгөчө көп нерселерди үйрөндүм деген. Бул кишини көп именитый ученыйлар мындай деп айтат да, виртуоз хирургии, бог, то есть хирург от бога депчи деген. Бул кишинин колун иштегендерин көрсөң, жөн эле скрипкада иштегенде ойногондой, жанагы пианинода ойногондой көрөсүң да деген хирургияны дегендейчи. Анан бир нерсе айтып койсом болот. Бул киши мен жөнүндө көп жылуу сөздөрдү айтып жүрөт, мен ага ыраазы болуп жүрөм. И горжусь тем, что деген ушу кишинин ошондой высокой оценкасына мен эмгегим туура келип атканы. Потому что бул киши оңой менен мындай бирөөнү мактабайт да.
бирөөнү жакшы сөз айтпайт. Или унчукпайт, или жакшы сөз айтат. Жаман көргөндөрдү көңүлдө бурбайт да. Сен жаман көргөн эмес, начар адамдарга, начар учениктерине дегендейчи. Анан 2013 жылы Москвада бир ушул нерсени айтып кетсем болот. 2013 жылы Москвада эл аралык илимий конференция болуп калды. Академик Трапезников Николай Николаевич деген болгон, ал кишинин дагы биз лекцияларын угуп, ошол 10 жыл онкоцентрдин директору болуп иштеген киши. Ошонун 100 жылдык юбилейин өткөрөбүз деп Москвада эл аралык илимий конференция болду. Көп кишилер келди ар кайсы өлкөдөн. Америкадан келди, Франциядан, Германиядан, Европанын бир топ өлкөлөрүнөн келди, Азиянын бир топ өлкөлөрүнөн келди. СНГдан фактически бардык жерден келдик да. Себеби ал кишинин лекциясын угуп, колунан тарбия алып калгандар өтө эле көп болчу да. Анан келип, ошол жерден анан мен дагы анча-мынча жетишкендиктерди жана жаңы способтордон бири жана кызыл өңгөч күйүп калганда же рак болуп тамак өтпөй калганда пайдалана турган бир жаңы способду жаңы эле деген ошол использовать этип патентке берип ушундай кылган. Ошону айтып демонстрация кылдым ал жерден. Көп директорлор чогулду, көп специалисттер чогулду. Анан эртеси күнү круглый стол болду. Совет директоров. Анан ошондо мен үчүн вообще күтүлбөгөн жаңылык болду деген. Азыркыга чейин мен кээде өзүм ишене албай кетем дегендейчи. Мага алтын скальпель деген адистик, мындайча айтканда профессионалдык бир сыйлык бар да. Ошону ушул Михаил Иванович Давыдов өзү вручать этти бардык ошо совет директоровто. Мен үчүн өтө чоң күтүлбөгөн окуя болду десем болот да. Бул өзү сыйлык, адистик сыйлык, профессиональный сыйлык дегендейчи, жыл сайын бериле турган, же болбосо бир өкмөт тарабынан бериле турган бул сыйлык эмес. Только профессионалдардын признаниясы менен, может 10 жылда, может 20 жылда, может бериле турган сыйлык да, бул өзү мындай биз үчүн өтө баасы чексиз сыйлык десек болот, как профессионал каталчы деп. Мисалы, академик профессор Пирогов алган убагында золотой скальпель дегенде. Мисалчы. Анан мен ойлойм, бул менин ушул агайларымдын ийгилиги, мен окуган ошо онкоцентрдин ийгилиги, мен иштеп аткан ушул онкология улуттук борбору Кыргызстандын менин коллективдин ийгилиги деп эсептейм да ошол сыйлыкты. Мен үчүн эле эмес, мен коллективим үчүн да бул өтө баалуу сыйлык десек болот деген. Азыркы өсүп келаткан жаш муундарга, жаш дарыгерлерге кандай кеңешиңизди бересиз? Бул хирургияда, илимде жетишкендиктерге ээ болуш үчүн биринчиден бир алдыңа койгон максатка жеткенге аракет кылган, мындайча айтканда кыргызча көктүк деп коет эмеспи? Целеустремленный. Ошондой болуш керек да. Турмушта кыйынчылыктар көп болот. Мисалы, мен үй бүлө менен 14 жыл квартира алып жашадык. Кыйынчылык убакыттарды өткөрдүк деген башыбыздан деген. Ошондо мен үй бүлөм дагы, мен өзүм дагы ошол ийгиликтерге жетиш үчүн, жаңы нерселерди үйрөнүш үчүн канчалык ошо кыйналып турсак да ошого карабай аракет кылып жүрдүк да. Ошон үчүн деген ошол жана целеустремленность. Мындайча айтканда тажаалдык, көктүк керек да. Күндө окуш керек. Мен институтты бүттүм, дипломду алдым деп токтоп калган болбойт. Медицинада мы вечный студенты деп коебуз да, өзүбүздү. Түбөлүк студенттер. Мындайча айтканда постоянно окуйбуз. Күндө окуйбуз. Күндө кайталайбыз, даже окуган нерсени. Анан үчүнчүдөн бир анча-мынча жетишкендиктерге, ийгиликтерге жетишип алсаң, ошону менен токтоп калбашың керек да.
илимдин чеги жок деп коет эмеспи? Медицина илиминин вообще чеги дагы, түбү дагы, өйдө жагы да жок. Мындайча айтканда, кайсы жагын карасаң проблема көп. Эми сөздүн аягында элге, журтка, барыңыздарга биринчи ден соолук каалайт элем да. Ден соолук дагы бир жолу ден соолук. Экинчиден тынччылык элибизге, журтубузга. Үчүнчүдөн ушул байгерчилик, токчулукту каалайт элем да. Ушул үч нерсе болсо өлкөбүздө бардык жагынан өзү болот, өнүгүү болот. Кыргызстан эртеңки бүрсүгүнкү буундарыбыз үчүн жакшы абалда бизден колдон колго өткөрүлүп берилет деген чоң үмүттөмүн.